Мен Садыкова Гүлзар Эркинбаевна Ош областына караштуу Өзгөн районунун номер 19 Амирбек Төлөнов атындагы жалпы билим берүү мектеби мекемесинин диндердин өнүгүү тарыхынын мугалими болуп эмгектенем. Бакыт дебейм мына мындан башканы, балдар менен өткөн өмүр гүл өмүр, саламатсызбы эжей деген сөз үчүн, мен мектептен кетким келбейт бир өмүр. Мен Садыкова Гүлзар Эркинбаевна 1983 жылы 21 декабрда Жалал Абад облусунун Сузак районуна караштуу Жаңы Жер айылында төрөлгөм. 1999 жылы орто мектепти ийгиликтүү аяктап, ошол эле жылы Жалал Абад мамлекеттик университетине тарых факультетине тапшырып, ийгиликтүү аяктадым. Диндердин өнүгүү тарыхы предметинин мугалими катары билим берүү тармагында эмгектенип келем. Мен үчүн мугалимдик кесип бул жөн гана билим берүү эмес, бул окуучулардын дүйнө таанымын кеңейтүү, алардын адамгерчилик сапаттарын калыптандыруу жана келечек муунду туура жолго багыттоо болуп саналат. Менин педагогикалык ишмердүүлүгүмдүн негизги максаты окуучуларга диндердин тарыхын үйрөтүү менен бирге ар түрдүү маданияттарга жана ишенимдерге урмат менен мамиле кылууну үйрөтүү. Сабак учурунда окуучулар тарыхый маалыматтарды гана эмес, толеранттуулук, сабырдуулук жана өз ара түшүнүү сыяктуу баалуулуктарды да өздөштүрүшөт. Сабак өтүүдө мен заманбап педагогикалык ыкмаларды колдонууга аракет кылам. Айрыкча окуучулардын активдүүлүгүн арттырган интерактивдүү усулдарга чоң көңүл бурам. Менин педагогикалык концепциям окуучунун акыл эсин, дүйнө таанымын жана руханий баалуулуктарын бирге өнүктүрүү. Мугалим катары менин негизги максатым окуучуларга жөн гана билим берүү эмес, аларды ойлогон, талдаган жана туура чечим кабыл алган инсан катары тарбиялоо. Диндердин өнүгүү тарыхы сабагында истем бул теманы жөн эле айтып берүү эмес, окуучуларды изилдөөгө, талоого, ой жүгүртүүгө жана технология колдонууга үйрөтүү дегенди билдирет. Мугалим үчүн билим берүү сабак менен гана чектелбейт. Окуучунун дүйнөсүн кеңейтүү, аны кызыгуусун ойготуу бул мугалимдин күн сайын аткарган ыйык миссиясы. Ошондуктан мен өз ишимде сабак менен катар класстан тышкаркы иштерге өзгөчө көңүл бурам. Окуучулар менен биргеликте тарбиялык сааттарды, интеллектуалдык оюндарды, тематикалык кечелерди жана тарыхый маданий багыттагы иш-чараларды уюштуруп келем. Бул иштер окуучулардын ой жүгүртүүсүн өнүктүрүп, алардын руханий баалуулуктарга болгон кызыгуусун арттырат. Ар бир иш-чарага окуучулар өз ойлорун эркин айтып, чыгармачылык жөндөмдөрүн көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк алышат. Ийгиликтерге жетүү үчүн ар дайым алдыга умтулуп, чоң максаттарды багындырганга аракеттенем. Эмгегим бааланып, мектептин бир канча грамотасына, айыл өкмөттүн, Өзгөн райондук билим берүүнүн, администрациянын, Ош билим берүү институтунун жана ошондой эле 2024-2025 окуу жылында өткөрүлгөн жылдын мыкты мугалими сынагында райондук турдан 2-нчи орунду багындырып, Өзгөн райондук жана шаардык билим берүү бөлүмүнүн 2-нчи даражадагы дипломуна ээ болдум. Мындан ары да жаңы ийгиликтерди багындырып, дайыма ийгиликтин туу чокусуна болууга аракеттенем. Менин келечектеги максатым билим берүү тармагында дайыма изденип, окуучуларга сапаттуу билим жана туура тарбия бере алган мугалим болуу. Себеби мугалим бул жөн гана сабак өткөн адам эмес, ал келечекти тарбиялаган инсан. Келечекте тажрыйбамды башка мугалимдер менен бөлүшүп, ар кандай семинарларга, тренингтерге катышып, билим берүү тармагындагы жаңылыктарды үйрөнүүнү улантам. Менин эң чоң максатым окуучуларымдын жүрөгүндө билимге болгон сүйүүнү ойготуп, алардын жаркын келечекке ишенимдүү кадам таштоосуна жол көрсөтө алган мугалим болуу.